Кудай Теңириң аларды сен үчүн кууп чыкканда, өз жүрөгүңдө адил болгонум үчүн Теңир мени бул жерге ээ кылды. Мыйзамсыз болгон үчүн Теңир бул элди менин алдыман кууп чыгарып жатат деп айтпа. Сен алардын жерин адил болгонуң үчүн, жүрөгүң таза болгон үчүн мурастаганы бара жаткан жоксуң. Бирок сенин Кудай Теңириң ал элдерди мыйзамсыз иштери үчүн жана сенин ата бабаң Ыбрайымга, Ысхакка, Жакыпка берген уадасын аткарыш үчүн сенин алдыңан кууп жатат. Ошондуктан билип кой, Кудай Теңириң бул жер соорусун сага адил болгондугуң үчүн берип жаткан жок. Сен тоң моюн элсиң. Кудай Теңириңди чөлдө канча жолу каардантканыңды эсиңден чыгарба. Мисир жеринен чыккан күндөн тартып, дал ушул жерге келгенге чейин Теңирге моюн сунган жоксуң. Хорепте да силер Теңирди каарданткансыңар. Ошондо ал каарданып силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирдин силер менен түзгөн келишими жазылган лоокторун, таш лоокторду алганы тоого чыгып, нан жебей, суу ичпей, ал тоодо 40 күн 40 түн болдум. Ошондо Теңир мага өз сөөмөйү менен жазган 2 таш лоокту берди. Алардын бетине силер тоого чогулуп келген күнү Теңирдин силерге от ичинен айткан сөздөрү жазылган. 40 күн 40 түн өткөндөн кийин Теңир мага келишим жазылган 2 таш лоокту берди. Анан Теңир мага тоодон тезирээк түш, анткени Мисирден алып чыккан элиң бузулду. Ал мен көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп кетти. Ал өзүнө буркан жасап алды деди. Анан Теңир мага дагы мындай деди. Мен бул элди билем. Ал тоң моюн эл. Мени токтотпо, мен аны жок кылам. Анын атын жер үстүнөн өчүрөм. Сенден болсо андан алда канча көп күчтүү эл чыгарам. Ошондо мен тоодон кайтып келдим. Тоо болсо жалындап күйүп жатты. Келишим жазылган 2 таш лоок 2 колумда эле. Мен силердин алтындан музоо куюп, Теңир көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп, Кудай Теңириңерге каршы күнөө кылганыңарды көрдүм. Ошондо мен 2 колумдагы 2 таш лоокту силердин көзүңөрчө жерге ыргытып талкалап салдым. Анан Теңирдин алдына жыгылып, силердин Теңирге жакпаган иш кылып, аны каардантып, күнөөгө батканыңар үчүн мен нан жебей, суу ичпей, мурункудай эле 40 күн 40 түн сыйындым. Анткени Теңирдин каарданып силерди жок кылып салгысы келгенинен корктум. Теңир мени бул жолу да укту. Теңир Аарунга да каарданып, аны өлтүргүсү келди, бирок мен ошол учурда Аарун үчүн да сыйындым. Силердин күнөөңөрдү, силер жасаган музоону алып отко өрттөп салдым. Мен аны талкалап, топурактай майдалап, тоодон түшкөн сууга чачып жибердим. Силер Теңирди Табейрада да, Масада да, Киброт Атаапта да каардантыңар. Теңир силерди Кадеш Барнеиден баргыла да, мен силерге берген жерди ээлеп алгыла деп жөнөткөндө, силер Кудай Теңириңердин буйругуна каршы болдуңар. Ага ишенген жоксуңар. Анын үнүн укпай койдуңар. Мен силерди билген күндөн бери силер Теңирге баш ийбей келе жатасыңар. Ошондо мен Теңирдин алдына жыгылып 40 күн 40 түн жалынып сыйындым. Анткени Теңир силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирге мындай деп сыйындым. О эгедер Теңирим, өз элиңди, өз энчиңди жок кыла көрбө. Сен ал элди улуу кудуретиң менен куткарып, Мисирден күчтүү колуң менен алып чыккансың. Өзүңдүн кулдарың Ыбрайым, Ысхак, Жакыпты эстегин. Бул элдин тоң моюндугуна, бузулгандыгына, күнөөсүнө караба. Сен бизди алып чыккан жерде жашагандар, Теңир өзү убада кылган жерге алып бара алган жок. Аны жек көргөндүктөн чөлдө өлтүрүп салыш үчүн алып чыккан деп айтпасын. Алар сенин элиң, сенин энчиң, сен аларды өзүңдүн сунулган колуң, күчтүү билегиң менен Мисир жеринен алып чыккансың.